Дал ушу сиздер көрүп турган Александровская айылы Россия Федерациясынын Иркутск облусуна карайт. Ушул жерде кыргыз элинин талантты таш жарган актагындай акыны, өз мезгилинин демократ уулу Айтылуу Токтогул Сатылганов атабыз сүргүнгө айдалып 7 жылдай камакта жаткан. Аталган аймак мурдагы буряттардын Уст-Ардын автономиялуу округунан бир нече чакырым аралыкта жайгашкан. Азыр аталган округ эрелештирилип жоюлуп кеткени менен учурунда жазылган көрнөктөр али сакталып турат. Акынга арналган ар кандай иш-чараларда ал жаткан түрмөгө баруучу жол ушул жерден өткөндүктөн сөзсүз бул жерге кайрылышат. Мына бүгүн Иркутск областындагы улуу атабыз Токтогул Сатылганов жаткан Александр Централ деген түрмөкананы көздөй келе жатабыз. Мына ушул Боханский районундан башталат. Мына ушул элибиз Бордош элибиз деп коебуз. Ушул жерге келгенден бери бурят эли менен абдан тыгыз байланыштабыз. Ушул бурят элинин салты эски өзүбүздүн шаманизм деген салт боюнча ошол эле жашап келе жатышат. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай келе жатканда мына минтип 7 тыйын деп элибиз бай болсун, жерибиз бай болсун деп мындай 7 тыйын таңга чачышат. Андан кийин келип мына минтип көрүп турасыздар, чүпүрөк байлашат. Өзүбүздүн ата бабабыз умай энеге кылымдар бою биз дагы баш ийип таажим кылып келгенбиз. Мына ошол сыяктуу эле булар чүпүрөк байлашат дагы, кечинде өтүп кеткенде өзүнүн маркум адамдарына шам жагышат. Мына ошол элдин журтуна, ошол элдин жерине келип өзүбүздүн Токтогул абабыз ушул жерде мындан 100 жыл алдын жашаганына бүгүнкү күнү 154 жыл болду. 150 жылдыгын мына ушул жерге 4 жыл мурун келип, канчалаган депутат, канчалаган кыргыз эли келип 150 жылдык тоюн өткөзгөнбүз. Ошол маалда дагы мына ушу Токтогул абабыздын жаткан жерине келип, ушул жерге Куран окуп, ушул жерге таажим кылып эскергенбиз. Мына бүгүн дагы келип, мына аз калды 3 километрден кийин жаткан жерине өзүбүз барып, ошол жерде сүйлөйбүз. Основной Токтогул келген маалда ушул жерде токтотулуп, ушул жерде колуна кишен салынып, колу бутуна кишен салып, мындан биягы централга чейин жөө айдаган экен. Токтогул Сатылгановдун өмүр таржымалына келсек, ал 1864 жылы Кетментөбө өрөөнүндөгү Сасык Жийде айылында туулган. Акынга байланыштуу маалымат булактарына караганда, энеси бурма эл оозуна алынган бош окчу, сөздү жамактатып сүйлөй билген, ыргада шыктуу аял болуптур. Токтогулдун ырчылыгына, төкмөлүгүнө энеси бурма түрткү берген деп айтылат. Токтогул 1898 жылы Анжиан көтөрүлүшүнө катышкан деген жалган жала менен камакка алынып, Сибирге сүргүнгө айдалган. Элде Токтогулдун талантына тамшанган далай байманаптар аны өзүнө ырчы кылгысы келген деп айтылат. Бирок Токтогул эч кимисине жагынып, же аларды мактап, ырдап кошоматтык кылган эмес. Акындын өмүрүн изилдөөчүлөрдүн пикиринде, анын сүргүнгө жалган жала менен айдалышына дал ушулар да себеп болгон. Таржымалга кызыккандардын айтуусунда, бул түрмөдө Токтогулдун башка дагы көптөгөн көрүнүктүү саясий ишмерлер отурушкан. Кымбаттуу мекендештер, мына Иркутск областындагы Александровский селосундагы Александр Централ деген түрмөкана мына ушул болот. Биздин улуу акыныбыз демократ акын Токтогул Сатылганов 1898 жылы мына нак ушул түрмөканада 6 жылдан бери ушул түрмөканада жатып, ушул жерде өзүнүн түрмөдөгү 2 колум кишенде айдаганда кербезим, 6 күнү кишенде колумду байлаганда кербезим деген ырларын ушул жерде токуп, ушул жерден элине, өздөрүнүн жерине салам айтып, ушул жерде канчалаган Россиянын, канчалаган Сибирдин суук күндөрүн ушул жерден өткөзгөн. Мына ушул турмаканада биздин ошо маалдагы Совет доорунда жашап аткан Михаил Васильевич Фрунзе өзүбүздүн Бишкек шаарынын аты ошо коюлган. Андан кийин Сергей Лазо деген улуу окумуштуу жана улуу инсандар. Ошол маалдагы Дзержинский дагы ушул турмаканадан өтүшкөн. Биздин Токтогул абабыз ушул жерде өзүнүн 6 жылдык өмүрүн ушул жерде өткөзүп, ушул жерден Кыргызстанга качканы полностью китепке жазылган, өзүңүздөр билесиздер. Мына ушул жай Александр Централ деген жай болот. Мына бул главный ходу, эң алгачкы түрмөканага кириши ушул болот. Азыркы маалда 200 жыл өтүп кеткен себептен Совет бийлигинен кийин бул жерде психбольница болгон. Андан кийин бул жерде дагы больница кылып, мына бүгүнкү күндө ушул гана
капталы сакталып калды, тиги капталы түрмөкананын бузулуп кеткен. Birim bıraktı, çocuksan. Болгон да. Biz azыр ушул Токтогул бабабыз отурган түрмөдөбүз. Түрмө Иркутск шаарынан 60 километр алыстыкта. Ушундай камералардын бирөөндө отурган. Азыркы мезгилде камеранын абалы башкачараак. Ошол Токтогул отурган мезгилде бул камерада 150 адам отурган. Бул жерде нарылар болгон, доскадан жасалган. Бул түрмөдө аябай атактуу адамдар отурган. Даже биздин Фрунзе отурган бул жерде. Дзержинский отурган, Котовский отурган, Сталин бул жерде пересылкада болгон, кийин Новой Удага кеткен, ал жерде отурган. Токтогул Сибирде да өз өнөрүн таштабай токойдо дара кыйып жүрүп, кайыңдан комуз чаап кыргыздын ырлары менен кошо орус ырларын да чертип, өзүнө окшоп эркинен ажыратылгандардын көңүлүн көтөрөт. Акын элиме качан жетемин, туткундагы арман, айланган тоонун бүркүтү, ушундайбы сурагың, азапка төштү өмүрүм сыяктуу, сүргүндө жүрүп кайгыга, өз жерине болгон кусалыкка, акыйкаттын жоктугуна, өкүнүчкө толгон ырларын чыгарган, элдин зар муңун, оор турмушун баяндаган Замана аттуу ырыда жаралат. Анда далайларды кор кылып зарлаткансың замана, кедейлерди байларга карматкансың замана, ажыдаардай залимге арбаткансың замана, жел муңуздай байларга жалматкансың замана деп ошол мезгилдеги байманаптар менен кедейлердин ортосундагы теңсиздикти ырдаган. Тутунун гана башың Толгону айтсам ыр болот, о дүйнө кетер окшодун, толтурчуң ордума, ким болот? Токтогул Иркутскин түрмөсүндө 7 жылдай жатат. Ал өзүнүн түрмөлөштөрүнүн жардамы менен качып чыгып, жөө жалаңдап 1910 жылы мекенине Совет бийлиги менен тең чамалаш жеткен деп айтылат. Акындын өмүр баяны жөнүндөгү булактарда көп ырларында акын жашоонун баркы, чыныгы мамиле, чыныгы сезимдер жөнүндө ой толгоп, эмгек, ынтымак, адамгерчилик сапаттарды сыпаттайт. Мисалы, аргымакты жаман деп бууданды кайдан табасың? Агайыңды жаман деп тууганды кайдан табасың? Ак саманды жаман деп чөптү кайдан табасың? Аз дүйнөнү жаман деп көптү кайдан табасың? Деп акын элди ынтымакка, колду барды барктоого, ток пейилдүүлүккө үндөйт. Азыр Иркутск шаарында демиргечил мигранттар тарабынан уюштурулган Токтогул Сатылганов атындагы коомдук фонд бар. Идеяны биздин Амирбек Муратов деген жигит бар, азыр Красноярскте жашайт. Ал как бы нештатный не болуп, корреспондент болуп, Кыргызстанда кээ бир газеталарда иштейт. Ошол 2003 жылы келип, Токтогулдун юбилейи болуш керек эле. Ошонун алдында келип не берди, то есть инициатива берди. Ушул жерде Токтогул фондун ачабыз деп. Биз макул болдук. Ачтык. Негизги максаты Токтогул фондунуку бул жерде Токтогулдун атын бир көчөгө коюу болгон. В дальнейшем Токтогул музейин эстелигин коебуз деп. Фонд түздүк, иштеп атабыз. Фонддун жетекчиси алдыга койгон максаттарды ишке ашырууга көмөк көрсөтүүнү суранып, Кыргызстандагы бир катар жогорку кызматтардагы чиновниктерге кайрылган. Бирок ушул күнгө чейин өлкөдөгү атка минерлердин эч биринен эчтектүү аракеттердин болбогону өкүнүчтүү. Адахамма Думаров, ошол менен жолугуштум, кат берип. Кийин непосредственно премьер-министр Кулов менен жолугуштум, Бакиев менен непосредственно жолугуштум. Эми теге министрлер, посол, Кыргызстандын посолдору, теге Россиядагы генеральный консулдардын баары менен эле жолугушуп маалымат берип аттык. Атамбаевга да кат жөнөтүп көрдүк, бирок не болгон жок, колдонгон жок. Фонддун баягы каражат булактары какаңызда? Каражат основной биз как бы мен Амирбек и бул жерде жакын адамдар бар, ошолор поддержка кылып жардам берип атат. Фонддун адистери Токтогул музейин уюштуруу максатында иликтөө иштерин жүргүзүшүп, бир кыйла зарыл материалдарды архивке топтой алышкан. 2014 жылы учредили сами медаль Токтогула и почетные грамоты, финансировали, то есть близкие нам люди,
В Красноярске мы выпустили, эскизами разработали. И вот по всему миру мы наградили этой медалью 75 человек. Биринчи изилдөөдү баштаганда Кыргызстандан баштадык. Ал жактан ошо Токтогулдун чыгармаларынын копияларын Амирбек алып келди. Бизде архивде аябай көп материалдар бар Токтогулдуку. Бул жерде архивди изилдедик. Биринчиден өзүбүз изилдеп чыктык. Кийин Кыяз Молдокасымов менен бирге изилдедик. Бул жерде архивден материалдарды таптык. То есть Токтогулдун непосредственно өмүрү боюнча, жашоосу боюнча бул жерде ал жерде жазылган да, качан келип түштү, кайсыл жерлерде иштеди, даже непосредственно кайсыл камерада отурду, ошого чейин кимдер менен отурду, ошондой маалыматтардын баарын биз чогултканбыз. Кандайдыр адай чөйрөдө ушул фонддун атынан уюштурула бир маданий жактан уюштуруу жолугушуулар уюштурулуп турабы? Мисалы үчүн Россиянын менен Кыргызстандын ортосундагы чыгармачыл адамдардын ортосундагы же мамлекет деңгээлдеги кызматкерлердин, окшош кызматкерлердин ортосундагы. Бул жерде Кыргызстан тараптан, например, келип калат, вот министр культуры, замминистра культуры приезжал, да, депутаттар келип калат. Вот совместно с диаспорой мы сразу пытаемся организовать, сиз айтмакчы, ушул деңгээлдеги, например, областной министрлер менен жолуктуруп, ошол жерде, например, биз сразу эле ошол Токтогул фондунун иши боюнча маалымат беребиз. И биздин не требования, а пожелания в будущем, на каком уровне. То есть мындай иш постоянно жүргүзүлөт. Мало того, Кыргызстанда, например, информация келгенде, например, кандайдыр бир депутат же министр келип атат дегенде, биз сразу эле эмнеге чыгабыз, областной уровеньде правительствого чыгып эле айтабыз, ушундай келип атат, пожалуйста, нам организуйте встречу. То есть бул жактан с пониманием относится, и дайыма эле андай встречалар болот. Россия Федерациясында уюштурулган Токтогул фонду Иркутскдеги акын атабыз отурган түрмө тууралуу жеринен маалымат алганыбызга ыраазычылык катары биз да Токтогул фондунун мактоо баракчасын алууга арыздык. Ушул ыйык жерде Токтогул биздин акын отурган түрмөнүн фонунда менин сиздерге эмне кылган белегим бар эле, ошону тапшырып коеюн дедим эле. Ийгилик сиздердин иштериңиздерге. Ушулар канча илимпоздор өздөрү изилдеп жүрүшөт, изилдеп иликтеп, анткени бул улуу инсан, биздин улуу инсанды ошо көтөрүп, ошону тирилтип бүгүнкү күндө өзүнүн өнөрү менен, таланты менен, өмүр баяны менен, сизге окшогон жакшы мекендештеринин артынан келаткан момундун эскерүүлөрү менен түбөлүк жашай турган инсан, ошого таазим этип, баалап, барктап, анын арасында бизди да ушинтип кадырлаганыңыз үчүн сизге чоң ыраазычылык. Ошентип Иркутскдеги Александровская айылында, аймактын токойлорунда Токтогул Сатылганов атабыздын ыры жаңырып көзү чертилген, теңсиз замандын каарын көргөн улуу акындын изи калган.